биринчи педагогикада окуганда башталгыч класстарда кичинекей балдарды көрүп кызыгып, аябай жаш балдардын психологуна кызыгып жүргөмүн өзү негизи. Андан кийин жаштар жашоонун агымына түшүп, турмуш тиричилик балалуу болуп, бул тарамакты кичине кое туруп Москвага кеткенбиз. Москвада иштеп жүрүп, анан балдар таштап кеткенмин да. Кайта балдарды алдыргандан кийин мамилебиз башкача болуп калганын сездим. Балдарды түшүнбөй баштадым, балдар мени түшүнбөй баштады. Ошол мезгилде бул балдар эмнени ойлонуп атат, канткенде мамилебиз жакшырып кетет. Эгер ушул боюнча кеткен болсок, биздин көп кыйынчылыктарга душар болуп каларыбызды сездим дагы. Детский жаш балдардын психологиясына аябай басым жасап баштадым. Ар кандай курстарда окуп, балдар менен мамилемди аябай жакшыртып алдым дагы. Бири-бириз менен мамилебиз сонун болуп калгандан кийин жакындарым, досторум, туугандарым өздөрүнүн кеңештерин сурай башташты. Кеңештеримди айтып жүрдүм. Ошондо Венера Бокотаева жолугуп калып, Венера Бокотаева кел азыр элдер дагы интернет пайда болуп калды. Кийин жаш балдардын психологиясына биздин эл аябай муктаж. Кел окуп, диплом алып, ушул тармакка басым жасабайсыңбы деп айтып калгандан өзүм да кызыгып жүргөмүн. Ошентип келип калдым жаш балдар психологиясына. Аябай кызыгып, азыркы мен өзүм сүйгөн кесибим. Биздин күнүмдүк колдонуп жүргөн өзүбүз маани бербеген сөздөрүбүз баланын жашоосун талкалап коюшу мүмкүн, кийинки ийгиликтерине тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн, жан дүйнөсүн оорутуп коюшу мүмкүн. Ошолорду абайлап сүйлөгөнгө үйрөтөбүз. Бала тарбиясы өтө бизге керектүү. Жакшы балдар тарбиялап чыкса, биз Кыргызстандын өнүгүшүнө да салым кошкон болобуз да. Көйгөй көп өтө. Себеби бизде бала тарбиясы боюнча мектепте окутпайт, университеттерде окутпайт, балдардын психологдору аябай аз бизде. Ошондуктан баардык апалар чакырат элем бала тарбиялоого көңүл буруп, окуп, интернетте бекер сабактар көп, ошолордон окуп билим алыңыздар дейт элем. Бизди ата-энебиз авторитардык тарбия менен тарбиялаган, катуу башкарган, баа менен кеткен биздин тарбия. Азыркы учурда жаштар көбүнчө эле Европаны туурап, балага эркиндик бериш керек турбайбы деп ашыкча эркиндик берип алып атышат. Эми элестетсеңиз, кичинекей эле баланы сага эркиндик берилди, каалагандай жаша деп биз сени ээрчийбиз деп койгон болсок, баланын жашоодо опыту жок, тажрыйбасы жок. Каяктарга алып барат, жашоону билбейт да. Ошон үчүн ата-эне дайыма баласына кантип жашаганды көрсөтүш керек. Эркиндик берилиш керек, бирок апанын карамагынын астында гана эркиндик бериш керек да. Өтө катуу башкарып биз баланы тарынтып алганда дагы бала ичинен мындай тарынычын сыртка чыгара албай жүрүп баягы кыйын өспүрүмдөргө айланып кетип атышат. Өткөл куракта балдар терс жолдорго түшүп, ата-энесине каяш айтып кеткендер көп болуп атат. Ал дагы өтө бышык карма, баланын оюн укпагандыктан, көз карашын укпагандыктан, сен кимсиң, кичинекейсиң деп тоготпой, сыйлабай мамиле кылгандыктан өткөл куракка келгенде мамилелери келишпей, үйдөн качкандар көбөйүп атат. Ошон үчүн тарбияда ортолукту кармаш керек, өтө эркиндик бербеш керек, өтө катуу тарбиялабаш керек, ортолукту кармаш керек. Албетте биз баланы тарбиялайбыз деп эле акылдуу сөздөрдү айта беребиз, бирок өзүбүздүн сөзүбүзгө, өзүбүздүн жүрүш-турушубуз дал келбей калган болсо, бала албетте бизди жүрүш-турушубузду тандайт да, бизди үлгү катары кабыл алат. Биздин сөздөрүбүз канча деле маани бербейт. Биз өзүбүз кылбаган нерсени балабызга кыл деп айтсак, туура эмес болуп калат да. Бала сырттан айта албаса да, ичинен сиз башкача кылып атасыз го, эмнеге мени анда башкача кыл деген сыяктуу нааразычылыктарын сыртка билдире албаса да, ичинен билдирип, багындай тентек балага айланып кетиши мүмкүн, же өтө түнк балага айланып кетиши мүмкүн. Албетте жаңы турмуш куруп аткан жубайлар биринчи эле жубай тандоодо адашпаш керек негизи. Өзүнүн балдарына апаны, өзүнүн балдарына атаны тандаш керек да. Үй бүлө кургандан кийин экөө тең бир чечимге келип, бала тарбиялоодо ата менен апанын көз карашы бирдей болуш керек да. Эгер ата уруксат берген нерсеге апа уруксат бербей, апа
мисалы конфет жебеш керек, бул балага аллергия чыгат деген болсо, атасы бекитип берип койгон болсо, эми жөнөкөй эле нерсе болгону менен баладар ошол учурда деле экижүздүүлүккө үйрөнүп баштайт да. Бизде тиричилик, болбогон материалдык жактан үй курабыз, машина алабыз деп эле балдардын тарбиясына көңүл бурбай коюп атышпайбы? Биздин балдарыбыз эч качан бизди күтүп турбайт да. Мен чоңойбой турайын, ата-энем өзүнүн ишин бүткөзүп алсын депчи. Биз ишибизди бүткөзгөнчө эле балдарыбыз чоңоюп кетип атат. Уядан учуп кетип атышат да, мындайча айткандачы, эч кандай тарбия албай элечи. Ошон үчүн биз биринчи очередде баланын тарбиясына көңүл бөлүп, бул үйдү, машинаны кое туруш керек да. Балдар ошол бизди өзүбүз каалаган нерсеге жеткизиши мүмкүн. Эгер жакшы тарбиялаган болсок, дүйнө жүзүн саякаттатышы мүмкүн, биз өзүбүздүн кыялыбызды балдар аткартышы мүмкүн да. Биз өзүбүздүн кыялыбызды аткарабыз деп балдарды кыйнап коюп атабыз. Балдар кийин турмушунда да бактысыз болуп калып атышат. Мага жазышат да, балам 5-ке чыгып калды, мен кеч калып калыпмын, сизди эртерээк таппапмын деп жазгандар көп да. 5 жаш эч кайгырбаса болот да. Мисалы үчүнчү 18 жаш, 20 жаштагы баланы деле оңдоп алса болот негизичи. Апа өзүнүн билимдүүлүгү, акылдуулугу, мээримдүүлүгү мененчи биз балам чоңоюп калды деп балага көңүл бөлбөй, жакшы сөздөрдү айтпай калабыз. Негедир биздин менталитетте бири-бирине жакшы сөздү айтуу өтө аз экен да. Эркелетүү, мен сени жакшы көрөм деп. Балдардын кичинекейинде акылдуу бала бол, биз сыймыктанган бала бол деп дуабызды беребиз, бала чоңоюп калгандан кийин биз аларды унутуп калабыз да. Балдар ичинен күтөт. Мен ата-энем сыймыктанган бала боло алдымбы деген сыяктуу. Ата-энесинен эч кандай мээримди көрбөгөндөн кийин, ата-энеси кечке башкарып текшере бергенин көргөндөн кийин чоңойгон бала турмушта ар кандай кыйынчылыкка учураганда ушундай терс жолдорго түшүп кетет да. Наркотик, ичкилик, сигарет, оюндар, кумар оюндары болуп кетип атат. Ата-энесинин мээримдүү сөзү, мен сага ишенем, бала, мен сени жакшы көрөм, ошо туура эмес берген тарбиясын өзү мойнуна алып, баласы менен ачык сүйлөшүп, кечирим сурап, баласына ошо сөздү жеткизе алган болсо, баласы оңолот. Шанс бар да өзү негизичи. Азыркы балдар катча жазышканда айтышат, апам мени эч качан түшүнбөйт, ата-энем мени түшүнбөйт деп жазышат да. Ошо мага жазган деле сен ата-энеңе айтып көр, же ата-энелерге мага жазганыңызды эле ушу балаңызга айтыңыз десең, алар түшүнбөйт деп, бирин-бири ачык сүйлөп эле түшүнбөйт деп чечим чыгарып коюшат да. Ошондон көбү жабыркайт, кыйналышат. Ар бир балага 1 сааттан убакыт бөлүнгөн жакшы. Бир күндөчү 1 саат убакыт бөлүнгөн дегенде кандай? Биз балдардын балалык дүйнөсүнө кошо кирип кетишибиз керек ошол убактачы. Азыр эми 1 саат десем көбү чалкасынан кетишет. 5 баласы барлар, ар бирине 1 сааттан убакыт бөлсөм 5 саат убактым кетет депчи. Жок дегенде 20 мүнөт, 30 мүнөт убакыт бөлүш керек да. Ошол 20 мүнөттүн ичинде сабак караган, чогуу тамак ичкен, кийинкен нерселер болбойт да. Алар чогуу убакыт өттү деген билдирбейт. Алар биз балага камкордугубузду көрсөтүп атканыбызды билдирет. Бала менен чогуу убакыт өткөзгөндө ошо 20 мүнөттүн ичинде балдардын оюнуна кошо кирип кетип, бала менен бала болушубуз керек. Ошол убакта биз балага мүмкүнчүлүк беришибиз керек да, бизди башкарганга. Мисалы кичинекей балдар ат бол же чачыңды оңдоп берейин, мен врач болом, сен оорулуу болуп кел деп баланын башкаруусунда болушубуз керек. Ошондо бала канаттанып, апа мага көңүл бөлүп атат, апам мен менен ойноп атат деген сыяктуу. Биздин апалар көп учурда адашып алышат. Чогуу тамак ичип атканын, чогуу сабак карап атат да, мен балам менен чогуу болдум деп ойлоп атат. Ал балам чогуу болду дегендикке кирбейт да. Сөзсүз жок дегенде 20 мүнөт убакыт бөлүш керек. Азыр убакыт бөлмөк турсун, азыркы жаш апалар телефон менен сүйлөшүп турам деп алыс жактарга кетип калып атышпайбы, балдарын таштапчы. Ооба, телефон менен камерадан сүйлөшүп турасыз 2-3 саат. Бирок эч качан чыныгы жашоодогу баланын кылык жоруктарын, күнүгө саат сайын өзгөрүүлөрүн көрүү баалуураак да. Ата-эненин азыр стресс, депрессия, агрессиясы аябай көбөйүп кетти да. Себеби азыр Instagram сайттар, ар кандай сайттар көбөйүп кетти го. Ошолордо эми 1 мүнөт, 2 мүнөттүк бактылуу жашоосун көрсөтүп койгон блогер, өрчүлардын видеолорун көрүп алып эле үйдөгү ата-эне
мен эле кыйналып атам, мен эле бала багып отурам, булар жыргап жүрөт, башкалардын баардыгы жыргап атат деген сыяктуу туура эмес ойлорду ойлонуп алып, ошол нерселерин деле балагадан чыгарып алып атышат да. Мен буларды багып кыйналып атам депчи жазып калышат да магачы. Мен өзүмдүн бүткөн кесибимди иштей албай атам, бала багып эле үйдө отурам, мен бир иш баштай албай атам депчи. Ал энелерге айтып кетет элем, сиз ошол ар бир балаңызды тарбиялап, өстүрүп, уядан жакшы тарбия берип чыгарсаңыз, сиз ошол педагог, психолог, врач деген наамдарды аласыз. Бир балаңызга эле бир профессордун наамын алгандай болуп, өзүңүздү өзүңүз ыраазы болуп сыйлап койсоңуз болот. Сизге Аллахым өзүнүн соопчулуктарын берет. Бала бизге аманат болуп келген да. Ал аманатты биз аманатка кыянат кылабыз. Менчигибизди көрөбүз дагы, өзүбүздүн маанайыбыз жаман болсо дагы баладан чыгарабыз. Эчтен бирөө менен урушуп кетсек дагы баладан чыгарып алабыз. Ал бала биз аркылуу аланды тааныш керек да. Ошо баланы жакшы тарбияладыкпы, жаман тарбияладыкпы, ошого жоопкерчилик күн келет, ошо нечесибизден чыгарбашыбыз керек да. Эч качан баладан биз өзүбүздүн ачуубузду чыгарбашыбыз керек. Сырттан калтырып келип, бала менен кошо эс алганда өзүбүздүн маанайыбызды бузбай, анан көбү мен жаш турмушка чыгып, жаш балалуу, жаш эле апамын, бала тарбиялоону билбей атам, түн уктай албай кыйналып атам дегендер булар туура эмес. Турмушка чыктым деп өзүң чечим чыгардыңбы, сен физикалык жактан даяр болгондон кийин психикалык жактан да даяр болушуң керек да. Мен жаштыкмын, жашмын деп эле үйлөдөн качып, жоопкерчиликтен качабыз да биз көбүнчөчү. Андай болбош керек. Анан эмне үчүн биз балдарга ачуубузду чыгарабыз? Себеби балдар биз номер биринчи угуучуларыбыз, каяша айтпайт, ачуусун билдире албайт. Биз өзүбүз каалагандай колдоно алабыз да баланычы. Бала апасын аябай катуу жакшы көрөт. Апасы үчүн бардыгына даяр бала. Биз ошол мүмкүнчүлүктөн колдонуп, балага өзүбүз каалагандай мамиле кыла алганыбыз өтө туура эмес. Буларга да жоопкерчилик күн келет да. Туура мамиле кылганда баланын деле өзүнчө алдынча адам экенин унутпашыбыз керек, туура мамиле кылышыбыз керек, сыйлашыбыз керек, анын көз карашын дагы угушубуз керек. Кой сен сүйлөбөчү, кичинекейсиң, сен сага ким коюптур, тарынганды ким коюптур, эмнеге ыйлайсың деп эле баланын сезимдерин да чыгартканга уруксат бербейбиз. Булардын баары да туура эмес да. Ата-энебиз өзүнүн билген нерселеринин баардыгын берди бизгечи. Өзүндө жок нерсени да бере албайт да. Аларчы өзү кандай тарбия көрсө, өздөрү кандай билими бар болсо, бала тарбиясы боюнча ошону гана толугу менен бере алды да. Биз ата-энебизге таарынып, капа болуп отурган болсок, биз өзүбүздүн балдардын тарбиясын өткөзүп ийишибиз мүмкүн да. Биз апаларыбызды кантип оңдойм мен апамды, сиздин курсуңузга катыштырайынчы апамды дегендер бар да. Эми жашы өтүп калган апаларды делечи, алардын жүрөгүн ортуп эмне кыласыңар дейм да. Аларды жөн гана сиз ошо кабыл алып коюңуз, ошо апаңыздын сизди таарынткан кемчиликтери менен, апам өзү билимсиздиктен, билбегендиктен кылган экен деп апаңызды кечирип туруп, сиз өзүңүздүн балдарыңызга ошол каталарыңызды кетирбегенге аракет кылыңыз. Биз апабыз менен алек болуп, апабыздын таарынычын кантип кетиребиз, апабызды кантип оңдойбуз деп жүргөн болсок, балдардын тарбиясынан өткөзүп ийишибиз мүмкүн. Мен көп жаш апалар айтышат, мен апама белек алып бере албай атам, апамды ыраазы кыла албай атам депчи. Өзү ата-энеге эң чоң белек баласынын бактылуу жүзү да. Биз сепичка алып бере албай атам, мен акча сала албай атам, жолдошуман мындай үйдө иштебей отурам, жолдошум бербейт деген сыяктуу арыздануулар келгенде айтам. Сиздердин эң чоң белегиңиздер сиздердин бактылуу жүзүңүздөр. Гүлүп жайнап, балдарыңыздарды сонун тарбиялап, таптаза болуп, жолдошуңуз менен ээрчип кирип барсаңыз, ошондо апаңыздын жүрөгү кубанат да, чындап. Кызынын бактылуулугун көрүпчү. Сиз бактысыз болуп, балаңыз менен урушуп, түшүнбөй, күйөөңүз менен урушуп түшүнбөй, бирок апаңызга алтындарды жадырып койгон болсоңуз, апаңыздын бул жана жүрөгү канайт да. Ошон үчүн сиздердин жакындарыңызды бактылуу кылгыңыздар келсе, өзүңүздөр бактылуу болуңуздар деп айтам. Сүйүү мээримде балдарды кучактап, өпкүлөп коюп да болду, мен жакшы көрүп атам деген чечим чыгарып коюшат да. Калган нерселер менен эсептешпейт. Ошон үчүн таарынган балдар көп апамага көңүл бурбайт деген сыяктуучу. Балдарыбыз сүйлөп атканда биз туруп турчу сүйлөбөй,
мен тамамым күйүп кетет же малым калды деп баланын сөзүн укпай коебуз. Бала бир сүрөт тартып келген болсо, жакшы экен деп коюшубуз мүмкүн. 2-3 күн мээнет кылган сүрөтүнө биз жакшыраак көңүл бөлүп, эмне үчүн бул жери жалбырак жашыл, эмне үчүн гүлдүн бул жери кызыл, биз балабыздын жашоосуна кызыгып атабыз да. Ошондо бала ичинен канааттанат, жагымдуу сезимдер пайда болот. Көбүнчө биз балдарыбыз басып сүйлөп калгандан кийин эле апалар негедир атаандашуу башталат биздечи. Балабыздын ар кандай курактарда өзүнүн кризистери болот да, бала жок, мен кылгым келген жок, мен кылбайм, өзүм деген курактар келет. Ошол учурда эмнеге сен өзүң кыласың? Жок дейсиң, сен жок десең эле жок болуп кала беле, мен бар кылам деп. Өзүбүздүн чоңдугубузду, авторитетибизди кетиргибиз келбей, балдар менен атаандашып алабыз. Көбүнчө ошол жерден мамилелер бузулуп баштайт да. Биз албетте балдарыбыздын оюн угушубуз керек. Эмне үчүн сен андай ойлойсуң балам деген сыяктуучу. Эгер апа келиңиз бүгүн мындай кылбайлыбы, бүгүн башка площадкага барып ойноп келбейлиби же бүгүн мен мындай кийимимди кийип чыгайын деген болсо, биз кой сен эмнени билмей келем, кой башымды оорутпа деген сыяктуу сөздөрдү айткандык дагы бул балдардын таарынычына көп себепчи боло берет. Ар бир бала тарбиялап аткан жаш апаларга, аталарга айтып кетчү нерсе, балдарыңыздардын оюн угуп, сыйлап, жакшы мамиле кылыңыздар дейт элем. Мен чоңмун деле урушпай, аталардын эң негизги балдарга бала тарбиясына салым кошкону бул апаларына жакшы мамиле кылуу. Атасынын апасына жакшы мамиле кылганын көргөн үй бүлөдө эч качан жаман бала тарбияланбайт, эч качан. Апалар деле көбүнчө мен балдарымды жакшы карап атам, кийин тутам, ичин тутам, эмнеге эле ынжыктайт, эмнеге эле тил укпайт деп айтышат. Сиздер баланы карай бергени менен, эгер күйөөңүз менен мамилеңиз жаман болгон болсо, бала урушпагылачы, тынчтангылачы деген маанини ачык айта албай, ошондо ар кандай ооруп, ынжыктап, терс жүрүш турушу менен сиздерди токтоткусу келиши мүмкүн. Ошондуктан үй бүлөдө жубайлар ынтымактуу болсун. Биринчиден, ынтымактуу үй бүлөдө эч качан жаман бала тарбияланбайт. Жыйынтыктар аябай жакшы, жыйынтыктар. Балдар менен ынтымакташып, баягы ыйлайт, ынжыктайт, тентек, тил укпайт дегендердин баардыгы апалардын жан дүйнөсүнүн күзгүсү. Биздин жан дүйнөбүз тынч эмес болсо, эреттүү эмес болсо, балдарыбыз ошону көрсөтөт да биздечи. Ошолорду апалар мойнуна алып, балдарым менен сонун болуп калдым, жан дүйнөм тынчып, балдарым дагы көп ынжыктабай калышты, үй бүлөсү менен, күйөөсү менен бактылуу болуп, жакшы жашап калгандар көп, ыраазычылыктар көп отзывдардан киргизип турабыз. Мен Рана Ахматова инстаграмына кирип окуп турушса болот. Урматтуу катталуучулар, Ума журналынын катталуучулары, сиздерге аябай сонун мүмкүнчүлүк. Ушул Ума журналы уюштурган конкурска активдүү катышып, менин VIP тарифиме жолдомо, бекер жолдомо утуп алыңыз. Бактылуу балалык курсунда 20 күн сабак болот. Ал жактан сиздер бала тарбиялоонун сырларын үйрөнөсүздөр. Балдарыңыздар менен жакшы мамиледе, үй бүлөңүздөр менен ынтымактуу, бактылуу болуп жашап, жакшы пайдалуу маалыматтарды аласыздар. Сонун мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар, конкурска активдүү катышып, бекер жолдомо утуп алыңыздар.